уруксат кагаздары жок биринчиден. Таштанды суулар менен кирдетип, жер аянтын кирдетип, анан бүгүнкү күндө дагы плановый текшерүү болуп атат, пландык текшерүү жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө бүт ушу жана биопруд карталардын баары суралды. Анан мен ойлоп атам, ушу лабораториянын жыйынтыгы менен, лаборатория алган жыйынтыгы менен доо коюлат, дагы чара көрүлөт. Себеби чара көрүлбөсө бул маселе, негизи бул маселе боюнча биз былтыр текшерген боюнча Кыргыз Республиканын бияктагы өкмөтүнүн өкүлчүлүгүнө дагы кат бергенбиз. Мэр шаардык мэрияга да кат бергенбиз. Эме жумуш алып барып атабыз деген менен эле баары эле бир шылтоо болуп атат да. Мунун последствиясы өтө татаал го деп ойлоп атам. Себеби жанагы биз Бөрү башка барып келбедикпи? Бөрү башка барып, анан жанагы пруд накопитель дейт. Ошонун көлмөсү уже эмеге жетти. Азыр Бөрү баштыктар дагы биз ал сууну албайбыз деп, бул сууну азыр откачка жасабаса, ал жер баягы дамбасы жарылып, анан бүт баары көлгө кетиши мүмкүн да. Саркынды суулардын өзүнүн өзгөчө жыты бар. Ошондой жыт пайда болуп атат. Анан бул жерден канча жер кирделип атат. Бөрү баштын жери кирдеп атат. Бул суу чогулуп эле механикалык могу жерде тазалоочусу бар. Ошол жерден механический очисткадан өтүп эле кайра просто накопитель болуп атат да. Бул өзүнүн функциясын такыр аткарбайт.